Өлкөнүн башкы маалымат каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада конокто өткөн аптанын башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн мурдагы өкмөт жетекчилери жана мурдагы парламент төрагалары менен өткөргөн жолугушууга катышып, өзүнүн ой пикири жана сунуштары менен бөлүшкөн Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев болмокчу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Амангелди Мурсадыкович, мына президент өткөн аптада экс жетекчилерди чогултуп, баягы ой пикирин, сунуштарын угуп, баягы ынтымакта иштөөгө чакырды. Айтсаңыз, мына ошол жыйында сиз дагы өзүңүздүн сунушуңузду, өзүңүздүн оюңузду айттыңыз. Ошол маселелерге кененирээк токтолсоңуз азыр. Сиз кайсыл маселелерди көтөрдүңүз? Бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңыз боюнча кайсыл маселелер орчундуу болуп турат? Кантип ал маселелерди жөнгө салсак болот? Биринчиден мен президентке айттым өзүмдүн ыраазычылыгымды. Анан экинчиден айттым, бул эми жакшы көрүнүш болуп атат. Эмне үчүн дегенде өткөн 10 жылдыкта бизде негизинен авторитардык башкаруу системасы курулду деп. Азыр болсо сиз келип кайра куруу процессине өттүк, кайра демократиянын жолуна түшүп атабыз деп мен айттым. Эмне үчүн дегенде президент келгенден бери мына Кыргызстандын жарандары менен, ар кандай коомдук ишмерлер менен, бейөкмөт уюмдар менен жолугуп атат. Жолукканы мен билишимче бул президент ал акыбалды билейин дейт. Проблемалардын жибине чейин тааныйын деген ою бар. Ошон үчүн бул жакшы көрүнүш. Эмне үчүн дегенде мунун баары баягы келечектеги турмушту жакшыртайын деген ой менен жасаган иштери, президенттин иштери. Ошон үчүн мен жогору баа берип атам ушундай жолугушууларга. Эми биз жолукканда айрымдар айтышты ар кандай проблемаларды, өзүнүн сунуштарын, баары жакшы айтты, өзүнүн билгендерин, президент баарын угуп берди. Мен болсо экономикага жакын кишимин, ошон үчүн мен айттым президентке биринчиден экономиканын структурасын караш керек. Эмне үчүн дегенде бизде мындай структура жок, приоритеттер жок болуп атат. Эл билбейт кайсы жака экономиканы өкмөт алып барат. Ошон үчүн ушул жагында айттым, анан ишкерликтер жөнүндө айттым. Эмне үчүн дегенде экономиканы азыр ишкер адамдар көтөрөт. Ири проектлер балким керек, албетте. Бирок эң жогорку энергия, эң күчтүү, эң мыкты энергия, эң мыкты күч бул биздин элибизде. Мына элибиз аябай, биздин кыргыз элибиз аябай ишкерликке жакын. Мына мигранттарды караңыз. Россияда жүрүшөт, Казакстанда жүрүшөт, Америкада жүрүшөт. Мына баары ишкерликке алек болуп атат, көбү байып кетишти. Ошон үчүн мен айтканым, мынау ишкерликке шарт түзүп бериш керек. Ыңгайлуу шарттарды түзүп бериш керек. Налог системасын карасак, салык системасын карасак, анан кийин өзгөчө азыр мынау орто звенодогу чиновниктердин коррупциясын жоюш керек. Эмне үчүн дегенде баары тең бюрократ болуп кетишти. Элден алыстап кетишти. Элге жардам кылбайт, элди кабыл албайт, эл менен сүйлөшпөйт эч кимиси. Карапайым эл ошо билгенин жасап атат. Бул бирок баарын туура нукка Буруш керек. Бурсак, туура жол тапсак, анда биздин элибиз экономиканы көтөрүп кетет. Ошон үчүн мен ушуну айттым, орто звенодо коррупцияны жоюш керек. Экинчиден, мынау ишкер адамдарга чиновниктер дос болуш керек, кеңешчи болуш керек, жардамчы болуш керек. Ошондой мамиле куруш керек дедим. Эмне үчүн дегенде ишкерлик бул биздин келечегибиз.
Азыр болсо мына бурулуштар болуп атат, ар кандай бурулуштар болот. Мен ушуну айттым. Экинчиден айттым, административдик территориалдык реформаны жасаш керек. Ошого жараша өкмөттүн да реформасы, структурасын реформалаш керек. Ошондогудай азыр бизде 4 звено болуп атат башкаруу системасында, вот административдик территориалдык жагынан. Анан кийин 3 звеного өтүш керек дедим. 3 звеного өтүш керек, ошо менен бир топ чиновниктер кыскарат, бир топ звенолор элге жакын болот дедим. Ошого жараша өкмөттүн структурасын реформалаш керек. Эми үчүн дегенде бизде өзгөчө көп чиновниктер болду азыр. Структуралар көп. Карапайым эл азыр кээ бирде адашып калат. Эмне кыларын билбей, эми үчүн дегенде чиновниктер көбөйүп кетти, бюджетке да бир топ эле экономия болот эле. Мына ушул жолугушууда мамлекет башчы баягы саясий элитаны баягы ынтымакка чакырып, бардык күчтү өнүгүүгө жумшайлы деп айтты да. Айтсаңыз, мына ушул президенттин соңку кадамы боюнча сиздин оюңуз кандай? Анткени баягы азыркы экс жетекчилердин бири оппозицияда, бири позицияда, бирисинин дагы бар жеке кызыкчылыктары бар да. Мына ошонун баарын артка таштап, баягы болгон күчүбүздү өнүгүүгө жумшайлы деп айтты президент. Президент абдан туура кылды. Жыйынга катышкандын баары ошонун баары колдоду. Эми үчүн дегенде эң биринчи коркунучтар бизде бул эмне? Бул баягы тынчтык жоголсо, стабилдүүлүк жоголсо, анда элибиз урап кетет. Кедейчиликке, жакырчылыкка баш тартабыз. Анан уруш, чатак башталат деген сөз да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр баарыбыз тең ушу стабилдүүлүктү кармашыбыз керек. Экинчиден экономиканы өстүрүш керек. Ал үчүн эл менен өкмөт биримдикте болуш керек. Азыр көрүп атасыңар, чиновниктер элден ажырап атат. Ол жаман көрүнүштөр. Эл менен жакын болуп иштеш керек. Айтсаңыз, мына ушул жолугушууга көпчүлүк эме деп баа берип атат да, баягы саясатта кандайдыр бир маданий саясат пайда болду депчи. Сиздин оюңузча, мына ушундай жолугушууларды көбүрөөк өткөрсөк, баягы ынтымак чыңалабы? Негизинен мен ойлоп атам, кеп көптө аста эмес. Кыскачараак айтып кетесизби? Кептин баары бунун баары маанилүү болуш керек. Анан ушул жерде айтылган сөздөр электен өтүп ишке ашырылыш керек деген ойдомун. Рахмат сизге, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада өлкөнүн мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев менен өткөн аптада мамлекет башчысынын экс жетекчилери менен өткөргөн жолугушуусу тууралуу маек курдук. Сиздер өзүктүү маселе программасын көрдүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар.